Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Орусиядагы нелегал операциясынан кийин Москва шаары жана Москва облусунан 130 кыргызстандык депортацияланды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков 19-июлда билдирди. Операция негизинен Москвада, Санкт-Петербургда болду. Москвадан жалпысынан 130 киши Кыргызстанга депортацияланды, деди Жолдошбеков. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал рейдинен кийин 7000дей мигрант депортацияланып, бир нече миң адамга каршы кылмыш иши козголгонун билдирген. Кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүүгө жана чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу. Орус бийлиги операциянын биринчи баскычы 19-25 июнь күндөрү жүргүзүлгөнүн билдирген. Мигранттар рейдтер токтобой жатканын кабарлап жатышат. Өзгөчө кысымга тажикстандык мигранттар кабылды. Июндун соңунда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошунунун өкүлү Акбар Разыкулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп жапырт алып кетип жатканын билдирген. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 24 июнда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турганын, элчилик аларга укуктук кепкилештер